Бүгүн Кыргызстанда Улуу Ата мекендик согуштун ардагери аксакал Мураталы Будайчиев 99 жашында дүйнө салды. Мына бир кылым жашап, бир кишинин көңүлүн калтырбаптыр. Бир кишиге жамандык кылбаптыр. Анан ушу каза болоордун астында баарыбызды чогултуп алып, айланайын балдарым, жакшы тургула, жакшы жүргүлө, ынтымактуу болгула деп аябай ушу кересин айтып атып, анан каза болду. Мураталы Будайчиев согушка 1940-жылы кеткен. Ал фронттон туткунга түшүп, кийин 1952 жылга чейин Сибирде сүргүндө жүргөн. Сибирден келип байбичеси Курманбүбүгө үйлөнгөн. Орун берсин, топураң торкобосун. Аллаху акбар. Салату жаназа, салату жаназа, салату жаназа. Бул өзү ошо согуштан келгенден кийин мага айткан, ошо келгенде илгери ошо эми райком партияга кирип, айлыга бригадир болуп баштаганда ошо колхоз илгери бөлөкчө кармаш экен, баягы члендер карап акчасын эметип ошонун председатели болуп да иштеген. Андан кийин ошо колхоздун складын кармаган да, чоң склад колхоздун. Ошо складын кармап жүрүп анан пенсияга чыккан. Азаттыктын кабарчылары былтыр ардагер жашаган Ысык Ата районунун Өтөгөн айылына барып, ал жайын сурап келген. Анда ардагердин байбичеси жүзгө чукулдап калган абышкасын уул кыздар алып берген темир тулпарга салып алып, айылдап жүргөнүнө күбө болуп келгенбиз. Келе таякты мага берчи мындай. Болду. Биякта жок да. Не ошондой менде менен. Унчукпай эле жеңил айдай берчүм, чалды отургузуп алып. Биз менен маектешип жатып, Курманбүбү апа 2 жылдан бери абышкасы алдан тайып баратканын айткан эле. Турникти тыштаганына бир 3 жылдай болуп калды. Турник тартынчу да. Быйыл 3 жыл болуп калды. Тартына албай калды. Же болбосо турникке тартынып, могутоого экөөбүз чыгып барып келчүбүз. Анткени менен ок жамгырдай жаап турган кандуу согуштан аман келген 98деги баба ажалы жакындап калганын сезгендей, мен өлсөм артыман көп күттүрбөй кел деп байбичеси менен тамашалашып турчу. Каттан мындай эле айта бербей, сен жашсың да бир 100гө чыгасың. 102-не келгенде жасы болам. Мен мынтет да тиги. Мен өлгөндөн кийин 7 күндөн кийин ошо кетесиң дейт. Анан мен айтам, мен сен менен өлүп кошо эмне кылып кетме келем. Мен жашоом керек, анда сен өлбөй кое тур, анан мен да жашап турайын деп күлөбүз да ошого тиги кулагын угузуп койсоң күлүп калат. Бул ардагер берген акыркы интервью болчу. Анын артынан 3 уул, 5 кыз, 47 небере жана 18 чөйрөсү калды. 40-жылдарда кичинекей чоңоюп калган адам болчумун. Анан ошого караштап 5 да аскерге алган. Теги Германияда Ирак жака барып, bir aydan aşık, ошо кармашып жүрүп, ошондон аман эсен айта келгенбиз. Bir топ кишилерибиз калган, анан ошондо дагы аман калдык. Жыл санап Улуу Ата мекендик согушка катышкан ардагерлердин саны да азайып баратат. Улуу Ата мекендик согушта Кыргызстан фронтко 360 миңдей уулун жөнөткөн. Анын 160 миңи кайра кайтып келбей калган. Азыр өлкөдө 474 гана согуш ардагери калган.